28 сентябрдан тартып Баткенде район аралык жана ички коомдук транспорттун каттамдары, мал базарлардын иши, мечиттерде жаамат менен жума намаздарын окуу убактылуу токтотулду. Буга себеп эпидемиологиялык кырдаалдын курч болуп жаткандыгы. Адистер абалдын курчуп жаткандыгын суук түшкөндүгү менен байланыштырышат. Ош шаарында да акыркы 2 суткада илдетти жугузуп алгандардын саны кескин көбөйдү. Оорулуулар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, абалы туруктуу деп бааланууда. 6 адам чыгып атат. Бул эми биздин мына ушул военный частьтан бир адам чыгып атат. Андан сырткары бир кафе кызматкери чыгып атат. Андан сырткары дагы ошол бизде пенсионер киши областтык ооруканага кайрылган экен. Ошол жерде аныкталып, ошол жерден чыгып атат. Областтык оорукананын бир дарыгеринен чыгып атат, ошол шаарда өтүлгөн. Мына ошондой чыгып атат. Анын бардыгы эпидемиологиялык изилдөөлөрдөн өтүп, эпидемиологдорубуз аны изилдөөлөр жүргүзүп, биринчи контакт болгон адамдардын бардыгынан ПЦР анализдери алып, изоляцияга киргизип атат да. Акыркы күндөрү эл арасында оору унутулуп, коопсуздук чаралары такыр сакталбай калганын байкоого болот. Шайлоо өнөктүк алдында партиялар жүздөгөн тарапташтарын чогултуп, үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Мындай абал оорунун күч алуусуна себеп болушу мүмкүн. Азыркы учурда калк арасында шайлоо өнөктүгү бүткөн соң кайрадан карантиндик режим киргизүүсү мүмкүн деген сөздөр жүрүп жатат. Ош шаарынын вице-мэри Эмиль Шадыханов мындай кептер чындыкка дал келбестигин айтып, абалдын курчуп кетүүсүн алдын алып жаткандыгын баса белгиледи. Ушул тапта коопсуздук чараларын күчөтүлүп, тийиштүү кызматтарга тапшырмалар берилди. Азыр биз жабылуу деген эч кандай сөз болбойт. Себеби бул биздин экономикабыздын биз туруктуу алып барышыбыз керек, жана только өсүшүнө карашыбыз керек. Биз гана бул жерде санитар-эпидемиологиялык нормалардын сакталышын гана күчөтүшүбүз керек. Бул жерде биринчиден транспортто жүрүүдүн, мектептерде, окуу жайларында, мекеме ишканаларда, көчөдө, ушу жабык жерлердеги ошол алгоритмдердин туура сакталышын гана биз гана күчөтүп, ошолорду көзөмөлдөрүнү күчөтүшүбүз керек. Буга чейин дарыгерлер күз айында оорунун экинчи толкуну болушу ыктымал деген божомолду айтышкан. Азыр карапайым калкты эгерде кырдаал курчуп кетсе, дары-дармек, медициналык каражаттар жетиштүүбү деген суроо кызыктырып жатат. Анткени буга чейин оорунун алгачкы жайылуу этабында керектүү медициналык каражаттардын тартыштыгы байкалган. Азыркы учурда Ош шаарында, Ош шаардык клиникалык ооруканасындагы өткөнкү болуп аткан пандемия учурундагы эң бийик пикке чыккан учурундагы кеткен расходторубуз менен эсептей турган болсок, биздин 2 айлык запасыбыз бар. Ошол эле санэпид көзөмөл кызматкерлеринин айтымында аларда да ПЦРдин анализи жетиштүү. Ош шаарында 100 орундуу жаңы инфекциялык оорукана салынып бүтүп алдында турат. Мына октябрь айларынын баштарында тапшырылат деп турат. Буйруп калса, ошол тапшырылса, бизде ал жерде 100 орундуу инфекциялык оорукана, жаңы оорукана салынып бүтүп атат. Андан сырткары 180 орундуу эски имараты бар. Ошол менен 280 орундуу бизде инфекциялык орундар бар. Дүйнө жүзү күрөшүп жаткан коронавирус илдетин өлкөбүздө жалпы 46.090 адам жугузуп, алардын 42.302си айыкты. Ал эми 1000ден ашуун адам каза болду. Адистер ар бир адам өз ден соолугуна кайдыгер болбой, коопсуздук чараларын так аткарууга чакырат. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.